Ош шаарындагы Олимп мектебинин бүтүрүүчүсү Шерболот Абдимиталипов бардык сабактарды мыкты өздөштүрүп, окууда чоң ийгиликтерди багындырган. Ал өзү жактырган физика, химия сабактарынан республикалык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды багындырган. Европага тапшырдым, виза даяр, Кудай буюрса, ошол жакта окуп келем. Канчылыктар көп чыкпады, көбүсүн эле билет элем. Достор менен даярданганым аябай мага жардам берди. Химия тараптан. Ал эми аталган мектептин дагы бир бүтүрүүчүсү Сатбек Сатимбаев жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы менен 231 балл алып, алтын сертификатка ээ болду. Ал кыялындагы кесибине тапшырыш үчүн ЖРТга 2 жылдан бери даярданып, өзгөчө математика сабагын тереңдетип окуган. Айрыкча 2 ай даярдангам, апрель менен май. Анткени сентябрдан мартка чейин биздин республикалык олимпиада өтүп жаткан. Ошондуктан менин көңүлүм ошол жакта болгондукта. Мен болсо ал жакта математика предмети боюнча катышып атканмын, анан кийин ушул байгелүү орундарды алып атканмын. Эми азыр ушул алтын сертификат менен мен аудицияга тапшырайын деп жатам. Ал жакта прикладная математика, информатика деген направлениеде окугум келип атат. Анткени мен өзүм математика билимим жогорткум келип атат. Шерболот менен Сатбек коомдук иштерде активдүү катышкан окуучулардын катарында. Жөндөмдүүлүгү, дилгерлиги, аракетчилдиги аркылуу мектептин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүнө айланышты. Быйыл Шерболоттагы Исабек экөө тең республикалык олимпиадага катышты. Бирөө 4-чү, бирөө 5-чи месте алып калышты. Бирөө физикадан, бирөө математикадан катышкан. Анан алтын тамга да экөө тең катышты. Шерболот алтын тамганын ээси болду. Мен бул балдардан аябай үмүтүм чоң болчу. Алтын сертификат алат деп ишенип жүргөнмүн. Балдарыма ишенет болчумун. Эмгекчил бала эмгек кылса, даярданса, аракет кылса эле ушул аракеттер акталып, буюрса могул алтын сертификаттын ээси болушту. Быйыл алтын сертификатты Ош шаары жана Ош облусу боюнча 6 бүтүрүүчү алат. Эң жогорку көрсөткүч 234 упай. Кошумчалай кетсек, алтын сертификат алган окуучулар өлкө аймагындагы бардык окуу жайларга гранттык негизде тапшыра алышат. Жаңылай Каныбек кызы, Азам Бузриков, Ала Тоо 24 Ош.